бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар. Мына ошентип Салам медиасында кайрадан жума күнкү ачык микрофон уктуруусу. Аты жөнүм Улкан Дүйшөева. Барыңыздарды бир болууга чакырам. Ал эми биздин бүгүнкү темабыз медицина тармагынын жана бейөкмөт уюмдардын массалык маалымат каражаттары менен бирге кызматташуусу деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жаралса, 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылсаңыздар болот. Же болбосо биздин YouTube каналыбызда дал ушул программа түз эфирде обого чыгып турган учуру биздин чатка өзүңүздүн кызган суроолоруңуздарды берип кетсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү студиябызга келген конокторубуз менен да тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен областы өкүлчүлүгүнүн кызматкери, көз оорулар боюнча долбоордун координатору Давранов Бакытбек Эгембердиевич келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ошондой эле Баткен областынын башкы көз дарыгери, Кызыл Кыяр шаардык оорукананын көз оорулар бөлүмүнүн башчысы Айдаров Орозакун Бурханович. Кош келипсиз. Саламатсыз. Жана ошондой эле бизде Кызыл Кыя аймактык ооруканасынын көз микрохирургия бөлүмүнүн операциялык медайымы Гүлжамал Жарматова жекебиз. Кош келипсиздер студиябызга. Алгач ушул сиздердин медицина тармагына бир аз токтоло кете турган болсок, акыркы убакыттарда ошол массалык маалымат каражаттары менен кандай деңгээлде кызматташып атасыздар деген суроо менен бергим келип турат. Анткени бул биздин программабыз баса белгилей кеткендей эле бул алда каржылык колдоосунун негизинде болуп жаткан үчүн дал ушул долбоорду сиздерге айта кетели. Бул радио программа Европа бирлигинин ресурстарын колдонуп, алда жергиликтүү демократиянын Европа ассоциациясынын колдоосу менен чагылдырылып жатат. Дал ошол себептен сизге алгачкы суроону узаткым келип турат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биз массалык маалымат каражаттары менен 2016 бери Баткен областында, андан кийин 3 түштүк областтарында көздүн элдердин, калктын аярлуу катмарынын көз оорулар маселелери боюнча Кызыл Ай уюмунун баштаган проектиси бар. Ошол проект аркасында 2 жыл ичинде дүйнөлүк көздүн саламаттыгын сактоо күнү белгиленип келет. 8 октябрь күн. Ошого карата массалык маалымат каражаттары менен элдерге маалымат жеткирүү окагында кызматташабыз. Анын арасында былтыр деле ушул жерге келип кеткенбиз, түз эфирге чыкканбыз, Баткен телевидениясынан чыкканбыз. Андан сырткары видеороликтер тартылып, телевиденияда байма-бай чалдырылып келет. Ошол элге маалымат бериш үчүн. Абдан жакшы. Демек, телеканалдар жана радио тармактары менен кызматташып келатасыздар. Абдан жакшы. Бакытбек мырза, сизге суроо берсем, ушул долбоорду баштаганыңыздарга кандай себеп болду эле? Канча жылдан бери ушул долбоордун алкагында иштеп атасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бул көз оорулар долбоору негизи 2016 жылдын сентябрь айынан баштап 2018 жылдын август айына чейин биринчи фазасы болуп өткөн. Бул биринчи фазасында Баткен областынын аймагында Баткен областтык ооруканасы жана Кызыл Кыя шаардык аймактык ооруканасы менен тыгыз байланышта иштегенбиз. Ал эми ушул эле долбоордун экинчи фазасы 2018 жылдын сентябрь айынан баштап 2021 жылдын аягына чейин болмокчу. Азыркы күндө ушул эле Кызыл Кыя шаардык аймактык ооруканасы, Баткен областтык ооруканасы жана Лейлек, Кадамжай райондорунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору менен иштешип келе жатабыз. Массалык маалымат каражаттары аркылуу биздин областтын ар бир район шаарларында биздин ыктыярчыларыбыз бар. Ошолор элдерге түздөн-түз маалыматтар жеткирип, мисалы кимге көз доктур керек болсо, кайсы дарекке барса, кайсы жерден консультация ала алат, же кайсы жерден дарыланганы мүмкүнчүлүк ала алат, же операция жасатканы мүмкүнчүлүк ала алат. Ошолор ыктыярчыларыбыз түздөн-түз элдерге маалымат берет жана массалык маалымат каражаттары аркылуу тындырбастан видеороликтерди жана маалыматтарды берип турабыз. Чоң рахмат. Ошондой эле биздин Гүлжамал эжекебизге суроо бергим келип турат. Ошол акыркы жылдары сиздерге көз оорулары менен кайрылгандардын саны көп болуп атабы же азайдыбы? Бул боюнча алдын алуу иштери кандай болуп атат сиздерде? Саламатсыздарбы. Бизге де акыркы мезгилде ушул көз оорулары боюнча аябай көп.
бул Баткен областынан сырткары башка аймактардан, Ош областынын Окат району, Арабан райондорунан да бизге кайрылып турушат. Токтоп кетесизби? Ушул долбоор менен иштешкенден бери биздин бөлүмдө аппаратура жагынан жаңылануу болгон. Бизге 8 түрдүү аппаратура келди. Ошонун ичинен эң негизгиси операциялык микроскоп келген. Ошол долбоор жүргөндөн бери дээрлик операциялардын саны 2 эседен ашты. Ошол маалда биз 16-жылга статистикабызда 15-жылдары 230-240 операция жасалса бир жылда. Азыркы учурда былтыркы жылдын эсеби менен 452 операция жасалган. Бул долбоордун алкагында ушундай элге чагылдыруу, маалымат жеткирүү иш-чаралар көп жүргүзгөндөн элдер ушул көздүн саламаттыгына көбүрөөк көңүл буруп башталды. Андан чет жерлерге, Тажикстан, Өзбекстанга каттаган оорулар көп өзүбүздө дарыланып, ошонун эсебинен өсүп атат. Оорулардын саны. Демек, канчалык деңгээлде кепилдик бар? Мисалы үчүн бул көз ооруну өтө баягындай кооптуу жана олуттуу оору деп коет да. Бул боюнча өзүңүздүн ошол иш тажрыйбаңызда кандай кыйынчылыктар болуп өтүп эле эсиңизде калган ошол учурларын айтып өтсөңүз. Кыйынчылыктын эң негизгиси эле биздин элдердин кайдыгерлиги. Кеч кайрылат. Өз убагында эмес, кеч кайрылат. Өз убагында эмес. Мисалы үчүн баары эле билет, ушул ооругандар же үй бүлөсүндө көз оорулары менен ооруган глаукома деген бизде өтө кооптуу оору бар. Бул көздүн басымынын жогорулашы. Ошон менен жүрүп, көзү көбүнчө дээрлик бир көзү көрбөй калганда, кайрылганда кеч болот. Ошон үчүн айыктыруу кыйындайт. Ошого мен бардык элдерге кайрылат элем. Ошол эле жараат алганда өздөрү дарылап көрөт, андан жана тааптарга кайрылып көрөт. Акырында анан айла кеткенде ооруканага кайрылат. Ошон үчүн баарын айтам, жашы 40-50дөн ашкандан кийин улгайган адамдар оорубаса деле профилактикага алдын алуу максатында жылына бир жолу текшерилип койгондон эч ким утулбайт. Ооруну дарылагандан көрө алдын алган баарына эле жеңил деп ойлойм. Анан айныкча азыркы убакта билесиздер, дары дармек өзүбүздөн чыкпайт Кыргызстандан. Ошон үчүн көп нерсе сырттан келгенден кымбат. Акыркы учурда доллардын курсу өсүп атат, ошонун эсебинен өсөт. Бүт дары дармек, дарылар, ошого бардык элдерге кайрылат элем, ушул ооруну алдын алгыла деп. Чоң рахмат. Бакыт мырза, ушул көз оорулары боюнча өзүңүздөрдүн долбооруңуздардын алкагында дагы кандай программаларыңыздар бар алдыда өткөрүлүүчү? Ушул келаткан негизи 8 октябрга карата бүткүл дүйнөлүк көздүн саламаттыгын сактоо күнүнө Сүлүктүү шаарында карыялар үйүндө жана балдар атайын лицейинде ошол жерде көздөрү текшергенге баратабыз. Ал эми областын аймагында Баткен областык ооруканасында, Кызылкая шаардык аймактык ооруканаларында ушул көз дарыгерлерге жашы 50дөн өткөн кишилер барып кайрылса болот. Анан негизи айта кетчү нерсе бул эгерде кимде ким жанагындай аябай муктаж боло турган болсо, жок дегенде очки кийүүгө Кызылай коомуна кайрылса болот Баткенге келип. Көз айнек такканга муктаж болсо. Көз айнек кийгенге, ооба. Ал эми Нуржамал эжеке, ушул көз ооруларынын алдын алуу себептери жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Мисалы акыркы учурда бул өтө жаш балдарда көбүрөөк кезип атат деп айтышат да. Кечки телефон карагандан, компьютер оюндарын ойногондон көздүн көрүүсү начарлайт депчи. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Азыркы мезгилде ошол заманга ылайык баардыгы компьютерлештирилгендигине байланыштуу жаш балдарда көбүнчө кезигет. Миопия оорусу. Чындык деп эсептейм да ошол. Ушул миопия деп калдыңыз, бул кандай оору айта кетесизби? Түшүндүрүп. Миопия деген бул көздүн рефракциясынын бузулушу, аномальная рефракция деп коет. Бул миопия деген жакындан тунуп көрөт, алысты көрүүсү начарлайт. Эми азыр билип атабыз, бул пандемияга байланыштуу бүт окуу башка онлайн системага өттү. Ошол себептен бардык биздин 1-класстан баштап, 1-класстар окуп атат, бирок ага чейин окушкан жок. Айла жоктон экран тиктегенге муктаждык пайда болду.
буга байланыштуу көз оорулар менен кайрылгандар деле көбөйдү. Себеп дегенде мониторный синдром сухого глаза, көздүн куруу синдрому. Ошондой оору бар. Экранды көп көздү эс алдырбай караганда ошол көздүн ичинде аккомодационный аппарат деп коет. Биздин булчуң бар, аккомодационная мышца, алыска жакынга тунутуп иштеген. Ошол булчуң чарчаганда ошол аномалия, рефракция бузулат. Алысты, жакынды, узак өзгөртүп көрүүсү. Ошол себептен бул миопия оорусу, ошол мен айтып кеткендей, близорукость деп коет орусчасы. Алысты начар көрөт. Буну алдын албаса, жогорку деңгээлге өтүп кеткенден кийин уже көздүн функциональныйдан сырткары органический өзгөрүү деп коет. Сетчаткада өзгөрүп пайда болот. Ал тор челинин жукарышына алып келет. Эң жаман осложнениялары бул отслойка сетчатка болуп калышы мүмкүн. Ошол алдын алып, бир жылда бир текшерилет, туура көз айнек алыш керек. Айта кетчү нерсе, ошол долбоорун алганда Баткен областтык ооруканасынын ичинде Кызылай коому тарабынан оптика ачылган, калкты арзан жана сапаттуу көз айнек менен камсыздаш үчүн. Себеп биз билебиз, жеке менчик оптикаларда көз айнектер баасы бир жогору турат, кымбатыраак. Ушул биздин угуп калам да, миопия менен ооруган, мисалы үчүн жаш балдар же болбосо ошондой ооруга чалдыккан инсандар кайра калыбына келтирсе болобу, дарылап, баягы дарылоо лечениясынан? Көбүнчө дарыланып калыбына келбейт, бирок ошол кайрылган убактагы көрүүсүн сактап калуу үчүн. Бирок азыркы мезгилде технология өнүгүп, көбүнчө көз айнекти такпай турган жаңы жолдор чыкты. Бул лазерный операциялар жасалат. Бул высокотехнологическая помощь деп коет. Бизде өкүнүчтүүсү мамлекеттик ооруканаларда мындай аппаратура жок. Жеке менчик ооруканаларда жасалып жатат. Бишкек жана Ош шаарларында. Негизи ушул ар бир нерсенин өзүнүн баягындай жол-жобосу болот го. Ушул адам көзүн сактоо үчүн дагы атайын көз көнүгүүлөрүн жасап туруш керек болуш керек. Ошолор жөнүндө да пайдалуу кеңештерин айта кетсеңиз, дарыгер катары. Эң биринчи нерсе бул көздүн гигиенасы деген нерсе бар. Колдун тазалыгы бар. Мисалы үчүн биз ичибиз оорубаш үчүн, башка кылбаш үчүн азыр пандемияда өзгөчө баардыгы билди. Ошол коронавирус жукпаш үчүн маска тагат, башка кандай эле көздү этияттык кылып сакташ керек. Ошол эле биринчи телефон, компьютер, ноутбук, планшет, ошонун баардык гаджеттерди өзүнүн атайын нормасы бар, бир суточный нормасы. Бизде билесиздер, баардыгы сааттан кечке ограничение деген жок. Көздү аяш деген нерсе жок. Ошону биринчи очередь саатына ограничить этип, керек учурда колдонуп, керек эмес убакта эс алдырыш керек. Атайы көнүгүүлөр бар, ар кандай жол-жоболор бар ошол гигиенаны сакташ үчүн. Ал атайын бланкаларда дайыма көз ооруларга кайрылса, көз дарыгерлерине ошол жерде берилет. Анан көз айнек тагуусу бизде ошондой менталитет жаралып калган, баардыгы өзгөчө күндөн сактануучу көз айнекти тагуудан уялышат адамдар. Себеп такса башкалар бир комплекс, ооба, крутой болуп кетти, башка болуп кетти, тоготпой калды дегендей сөздөр деп көбүнчө тагышпайт. Биз башыбызга кепканы эмне үчүн кийебиз? Ошол ыстык же суук өтпөш үчүн. Ошондой эле көз айнекке тагыш керек, шамалдан, күндөн коргонуу үчүн. Ошондой бизде баягындай терс менталитетти, феномендер жоюуга чакырат элем баардыгына. Чоң рахмат. Бизге дагы бир угарманыбыздан сизге суроо келген экен. Саламатсыздарбы? Көз жара жөнүндө айтып берсеңиздер, аны канткенде дарылай алабыз, кутула алабыз деген суроо экен. Суроо толугураак берсе жакшы болот да. Жарасы деген эми ал көздүн кайсы жеринде? Толугураак, Ооба. Анан сөз сүрөсүрө кайрылыш керек. Көрсөтүп туруп андан кийин айтсаңыз. Көз дарыгерине кайрылса, ал көрүп туруп диагноз коюлат, анан ошого жараша дарылоо кетет. Абдан жакшы. Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди Салам медиасында түз эфирде тыңдап жатасыздар. 106.4 жыштыгы менен бирге болуңуздар. Жана ошондой эле бизге кандайдыр бир сурооңуз жаралган болсо, анда 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылсаңыздар, албетте болот. Бизде азыркы учурда дал ушул түз эфир жүрүп жаткан учуру. Ал эми мен айтайын дегеним, Бакыт мырза, ушул азыр эле башында айтып өткөндөй, Улуттук Кызылай коомунун Баткен областтык өкүлчүлүгүндө канча жылдан бери иштеп атасыз? Мен билгенден сиздердин ар бир иш аракетиңиздер ушул массалык маалымат каражаттары менен чагылдырып, тыгыз байланышта болуп жатат да. Ошол тармакка келип калганыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Негизи Улуттук Кызылай коомунун Баткен областтык өкүлчүлүгүндө 2010 жылдан баштап 2016 жылга чейин 6 жыл
аралыгында мен ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, андан кийин ушул долбоорго өтүп иштеп келе жатамын. Медицина тармагында негизи жумуштар аябай көп, элдин арасында муктаждык аябай көп. Ошол элдин муктаждыгын жеңилдетүү максатында Баткен областынын аймагында ар бир район, шаар, айыл өкмөттөрүндө жашаган элдер менен иштешип келе жатабыз. Анткени мисалы мурда көз дарыгерге баруу үчүн Ошко же Бишкек шаарларына барып жүргөн болсо, азыр ошол биздин эле областын жарандары областын аймагынан чыкпай эле уже жардам алыша алат. Толук кандуу. Демек ошол сиздердин долбооруңуздардын алкагында сөзсүз түрдө толук кандуу өзүбүздүн област аймагында дагы жардамдарды алса болот деп калдыңыз, Ошондой эле дагы бир суроо бергим келип турат сизге, сиз менен ушул көзгө ак түшүү же болбосо көздүн тор кабыкчасынын сыйрылышы жөнүндө дагы бир аз маалымат бере кетесизби? Көзгө ак түшүүсү деген эми катаракта деп түшүнүп атам. Бул чечекейдин боз оорусу. Өзү чечекейдин бир эле оорусу бар. Көздүн ичинде чечекей бозорот. Ал көрүүгө кандай таасир берет? Көрүү начарлайт. Бул эми айыгуучу мындай жакшы оорулардан да айтып кетсем болот. Эми жеңилирээк, жеңил, бирок жакшы жери операция жолу менен жасалса көрүүгө көрөт адам. Ошондой. Анан тор челин айрылуусу боюнча бул отслойка сетчатки өтө кооптуу оору. Анын сакаюусу да эле өтө мындай татаал операция жолу менен сакаят. Анан эң жаман жери Кыргызстанда бизде азыркы учурда Бишкек шаарында 2 менчик турецкий клиникаларда гана жасалат. Мамлекеттик ооруканаларда андай жогорку деңгээлдеги операциялар азырынча жасала элек. Негизи ушул көз ооруга чалдыккан адамдар алгачкы башталышын канткенде билиш керек. Мисалы кээ бир жаш балдар баягы очки тагат десе шылдыңдашат деп айтпай жүрө берет дагы. Сиз айткандай өтүшүп кеткенден кийин гана ата энеси козголот да. Ошонун эң алгачкы башталуу этаптары же бул кандан генден өтөбү? Бул система Советтер Союзунан калыптанган система бар, медосмотр деп коет. Бизде көбүнесе ал мындай формальность болуп эле жасалат да, кагаз жүзүндө эле. Чыныгы жүзүндө бир бала төрөлгөндө уже роддомдо көрүлөт. Андан сырткары 1 ай болгондо текшерүүдөн өтүлөт. 2,5 айда, жарым жылда, 1 жашта. Андан ары бала бакчаларга барган жаш балдарда ал жерде медосмотрлор өткөрүлөт. Мына эртең биз пландаштырып аткандай ал жерге ошол көз дарыгер деле, офтальмолог деле барат. Ошол учурларда зерикпей ата энелерге совет берет элем, кеңеш. Барып көрсөтүш керек. Кол койдуруп койбой эле ошол баласын үчүн зерикпей кирип чыгыш керек. Ал эми айтып калат го, эгерде атасынын көзүнүн көрүүсү начар болсо сөзсүз балдарынан дагы чыгат деп. Ушул нерсе туура элеби? Кан кубат, ооба, генетический предрасположенность деп коет. Көздүн көп ооруларына бул глаукома да айтылат. Себеп эгерде ата энесинин биринде глаукома болсо, ошол балдары 40 жаштан кийин жылына көз дарыгерине барып текшерилиш керек. Андан сырткары дегенерация сетчатки, наследственный предрасположенность деп коет, ошол кан кубуш жагы. Миопия деле азыркы учурда өзү азыр айта кеткен кан кубат. Ошол ата энесинде болсо, балдарында сөзсүз болуу ыктымалдыгы чоң, жогору. Ошон үчүн ошондой оорулар менен ооруган ата энелер же ата энесинде бар балдар өздөрүнүн балдарыны профилактический медосмотр текшертиш керек да барып. Бүгүнкү күндө сиздер мындай канчалык деңгээлде изилдеп көрдүңүздөр биздин Баткен областында ошол көз айнекке болгон муктаждык, көрүүсү начар жарандардын негизи баягы жардам берип камсыздап аткан болсоңуздар, жетишпей калуу жагы дагы жокпу? Мисалы баары эле жетиштүү болобу? Бар, негизи мына азыркы тилекке каршы мына пандемия учурунда мындай чоң иш-чараларды өткөргөнү тоскоолдуктар болуп калды. Мурда буга чейин алыскы ооруканалардан алыскы жайгашкан айылдарда караван здоровья деп коет орусчанан ден соолук кербенин жүргүзүп турганбыз. Эгерде жашы чоң адамдарга же ушул көз айнекке муктаж балдарга очки керек болсо биз тараптан берилип жүргөн. Бул негизи 1 сентябрга карата балдарга берилип аткан, ал эми карыялар күнүнө дагы бир топ көз айнектери берилди. Могу көздүн саламаттыгын сактоо күнүнө карата дагы эртең Сүлүктүү шаарына барганда көрөбүз. Эгерде ал жерде да муктаждык боло турган болсо, ошол очкини жасатып бере алабыз. Биздин азыр оптика дүкөнүбүз ушу Баткен областтык ооруканасынын 1-кабатында жайгашкан. Ал жерде мастер оптик иштеп келе жатат.
негизи оптикекелерден мурда көз ошол жаран көз дарыгерге барып рецептти алып келсе анан ошол жерден өзүнө керектүү көз айнекти жасатып ала алат. Ал жерде Швейцариядан, Германиядан, Япониядан келген оправалар бар. Сапатта аябай жакшы. Анан ал жерден ошол очкилер мисалы кээ бирки жарандарга акылуу жасалып берилет да, ошол жерден түшкөн кирешелерди муктаж адамдарга кайра өздөрүнө эле жумшап жасатып беребиз. Чоң рахмат. Астигматизм склеропластика менен дарыланбайт. Склеропластика деген операция азыр мындай спорный операциялардын түрүнө кирип калган. Кээ бир окумуштуулар бул операциядан эч кандай жардам жок дейт. Өзгөчө Россиянын дарыгерлери бул жардам берет деп жасалат. Батыш өлкөлөрүнүн дарыгерлери, специалисттери бул операцияны кабыл алышпайт. Анан астигматизмди же очки менен коррекция жасаш керек. Эгерде очки такпайм десе, лейзик деген лазерный операция бар. Азыр Бишкек шаарында жасалат. Ошто азыркы учурда турецкий клиникада аппаратурасы келген, бирок специалист жокпу, жасалбай жатат. Ошто Баткенде офтальматолог барбы деген суроо экен. Офтальмолог Баткен областында 12 дарыгер эмгектенет. Биздин ооруканада анын ичинен 7 иштейт. Кызылкия шаарында. Баткен шаарында областтык ооруканада 4 дарыгер эмгектенет. Офтальмолог. Менин атамдын көзүнөн жаш тынбай ага берет. Бул эмне себептен болушу мүмкүн деген суроо экен. Жаш агуусунун себеби же жаш агып кетүүчү каналдардын тосулуп калышынан болот. Эгерде көз кургаса ошонон болушу мүмкүн. Анан мына кабактардын туура эмес турушунан болушу мүмкүн. Ал үчүн такташ үчүн көз дарыгерине кайрылса, ошол жерде туура диагноз коюлуп, дароо жазылып дайындалат. Абдан жакшы. Бизге болсо программабыздын дагы соңуна чыгып калды. Сиздерге эркин микрофон берейин. Ошол радио эфир аркылуу жалпы биздин угармандарга өзүңүздөрдүн дагы кайрыла турган жыйынтыктоочу пикирлериңиздерди айтып алсаңыздар болот, кеп кеңешиңиздерди. Негизи элди ушул ден соолугуна кам көрүү максатында, өздөрүнүн көздөрүнүн саламаттыгын сактоо максатында ушул биздин дарыгерлер кеңеш бергендей, бир жылда бир жолу болсо дагы же 6 айда бир жолу болсо дагы көз дарыгерге барып кайрылса, ушул биздин аткарган жумушубуздун максатына жетебиз деп ойлойбуз да. Чоң рахмат. Мен бардык ушунча жылдан бери иштеп келип, оорулардан эң уккан сөзүм көздөн кабайын деп көп айтышат да, улгайган адамдар. Ошол үчүн эми көздүн карегиндей сакта деген сөздөр бар. Ошол үчүн эми адамдар үчүн бардык жери саламатта болсун, бирок көз өтө баалуу нерсе. Ошон үчүн этият кылыңыздар. Анан ушул быйылкы жылдын ушул көрүү күнүнө, дүйнөлүк көздүн саламаттыгын сактоо күнүнө арналган ушул Кызыл Ай коомунун иш-чараларынын эң башкы лозунгу, демилгеси бул надежда в зрении, hope inside. Бул көрүүгө үмүт экен да. Ошого биздин ушул канча адам көз оорулары менен канчасы көрөм деп жерген үмүтү болсо, ошол үмүтүнө жетсе, биз ошонун ошол жасаган жумушубуздан аябай кубанычта болот элек. Бардыңыздар ушул пандемияда саламатта болуңуздар, этият болуңуздар, көздүн карегиндей сактап, этият болуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Ардактуу радио угармандар, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен областы өкүлчүлүгүнүн кызматкери, көз оорулар боюнча долбоордун координатору Давранов Бакытбек Эгембердиевич болду. Жана ошондой эле Баткен областынын башкы көз дарыгери, Кызылкая шаардык оорукананын көз оорулар бөлүмүнүн башчысы Айдаров Орузакун Бурханович болду. Жана ошондой эле Кызылкая аймактык ооруканасынын көз микрохирургия бөлүмүнүн операциялык медайымы Гүлжамал Жарматова жегилерибиз болду. Убактыңыздарды ажыратып, биздин радио угармандарга өзүңүздөрдүн ушул пайдалуу кеп кеңештериңиздерди берип өткөнүңүздөргө чоң рахмат. Мындан ары да иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Биздин бул ачык микрофон программабыз Европа бирлигинин ресурстарын колдонуп, алда жергиликтүү демократиянын Европа ассоциациясынын колдоосунун негизинде даярдалды жана эфирде айтылгандар аталган фонддун көз карашын чагылдырбайт. Салам медиасынан алыстабаңыздар, биздин берүүлөр дагы да болсо уланат. Барыңыздарды 164 жаштыгы менен күн сайын бирге болууга чакырабыз.